Мугалимдин түйшүгүн жон териси менен тарткан киши гана билбесе, көптөр анчейин баалай бербейт. Биз бүгүн айылдык мугалимдин үйүнө барып, анын бир күндүк түйшүгүн көрүп келдик. Жыргалы Абдылдаева Сокулук районуна караштуу Шалты айылынын Дайыр Дооронбеков атындагы орто мектебинде 7 жылдан бери башталгыч класстын мугалими болуп эмгектенет. Жыргалдын таңы короодогу уйларды саагандан башталат. Ал турар менен колуна чакасын алып, уй сааганы жөнөйт. Күн сайын сааган сүтүн 40 сомдон сүт алуучуларга өткөзүп турат. Эртең менен чайын белеңдеп, балдарынын курсагын тойгузуп коюп, шашып мектепке жөнөйт. Amerika, Türk Amerika, Австралия, Afrika, Евразия. Азаматсың. Бұл баляттың көтөргөндөр азаматсыңар. Кийинки суроо. Эң чоң материал. Мектеп директору Үмүт Бүбү Дооронбекова Жыргал ар бир бала менен жекече иштеп, дайыма изденүүнүн үстүндө жүрөт дейт. Жыргал өзүнүн кесибин абдан мыкты берилип сүйөт. Балдары менен чыгармачылык иш алып баруунун үстүндө дайым аракет кылат. Балдарынын билим сапатын көтөрүүдө изденет, жаратмандык менен мамиле кылат. Балдарга сабак кызыктуу болуш үчүн дайыма изденип, акыркы технологияларды өздөштүрүп турам. Анткени азыркы балдар башкача, алардын кызыгууларын эске алуу зарыл дейт. Азыркы балдар улуу эжелер айткандай башкача деп айтышат да, мурункулар мындай сабак өткөндө угушуп, айтканын кылышып, мугалимдик мыйзам болчу да. Азыр болсо балдар аябай жандуу да. Эгер жакшылап өтпөсөң кызыкпайт да сабакта. Ошондуктан жана жаңы технологияларды колдонуп аракет кылабыз да, ошо видео сабактарды көрсөтүп, ар бир класста уже телевизор алып бүтүштү. Ошондон интернет аркылуу туташтырышып, жана интерактивный доска менен. Жыргалдын кайненеси Жипар Матказиева 45 жылдан бери Борборуздагы номер 4-ооруканада иштейт. Келинди кандай кайсы жагынан айтсам да жарашат. Бардык жагынан айтсам жарашат. Иштесе иши бар, колунан да келет. Дайыма сыйчыл, сыйкор, үй тиричилигин өзү аткага камчы салдырбай эле бүт жасайт. Бүт колунан келет, баарын жасайт. Апа да эле кеңешип эле, апа муну кылалы, тигини кылалы деп эле мага акыл кошуп турат. Мындан артык мага эмне. Жыргал өзү мугалимдердин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Атасы Турат Абдылдаев эл агартуунун атличниги. Көп жыл бою агартуу тармагында иштеп, мектеп директору дагы болгон. Апасы Асылбүбү Сатыбалдиева кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп иштеген. Жусуп Баласан атындагы улуттук университетте окуучумун, экономист. Экономфакта. Анан ал жакты ийгиликтүү аяктадым. Бирок ошо турмушка чыкканда, ошо айылга келгенде үй бүлөлүк шартка байланыштуу кайра мугалимдик кесипти тандоого туура келди. Өзүм дагы баягы жалгыз бир келинмин үйдө. Анан чоң үйдүн түйшүгү дагы бар дегендей. Анан кирди чыкты иштегениме өзүмө дагы оң экен да бул жумуш. Анан бирок өзүм ушул кесипти кайра жакшы көрүп, баалап иштеп калдым. Азыр туура эле кылыптырмын деп өкүнбөйм. Эмгекчил үй бүлө короодогу чаккан жерине малина тигип алган. Жайкысын малина үй бүлөнүн кошумча кирешеси болуп берет. Сезон убагында атайын соодагерлер келип алып кетет, же базарга алып барып сатып турабыз дейт. Ушул кичинекей жерибизге малина тигип алганбыз. Буюрса түшүм жакшы берип жатат. Ушу жаз келери менен балдарым менен чогуу келип малиналарды тазалайбыз. Муну жакшылап карабасаң жакшы түшүм бербейт, убагында сугарып, убагында тазалап. Сезон учурунда кандай жакшы эле киреше болот? Сезон учурунда күн алыс теребиз.
өзүбүзгө варенье жасап алабыз да, калганын баардыгын сатабыз. Кошумча каражат болуп берет, аябай жакшы. Балдар дагы ушу күнүмдүк ушундай тиричиликтерге жакшы жардам беришсе керек. Ооба, ушулар эле тазалашып, мага отошуп, бышканда теришип, ушулар эле жардам берет. Эмгекке да үйрөнүп атышат, өздөрүнө дагы, мага дагы жардам болуп жакшы. Мектептен чарчап келген эже үй иштери менен алек болуп жатып, кандай кечкиргенин деле билбей калат. Балдарымды сабагын дайындатып коюп, анан өзүмдүн сабагыма дайынданганга отурам. Бул сабакка дайынданганга көп убакыт кетет. Дептериме эле 1 саат, анан дайынданганга да 2 саат, ошентип саат 12 болот. Анан күнүмдүк мугалимдин бир күнү ушу 12-ге чейин болуш керек деп ойлойм да, ар бир мугалимдин.